Ушул жердеби? Куду биз турган жердеби? 8.000 сом акча бербесең мени зордуктады деген арыз менен милицияга кайрылам. Дал ушул талап 22 жаштагы кызды муунтуп өлтүрүүгө себеп болгонун кылмышка шектүү айтат. Жалал Абад шаарынын Загорная көчөсүндөгү бул турак үйүнүн коросунда дал ошол маркумдун денеси кылмыш ишин жашыруу үчүн көмүлгөн. Бул кыз ошо саунада иштейт эле. Ошол жакта иш кылып атканда ошо кумшубак болот эле ошол жерде. Ошол жерден таасып калдык эле. Ал багындагы жармаш багындагы деп кой десем болот. Анан 10 күн ишти бүтүрүп, 10 күндөн кийин туулган күнгө барып, туулган күндү өткөрүп үйгө келсем, үйдө келип отурсам 1 саат отурдум. Анан кыдырып келди аркамдан. Кыдырып келип, жо 8.000 акча бересиң деди, жо болсо изнасилование кылып жазып берем деди. Мас эле, кутуда тура албайт эле. Кылмышка шектүү жаранда Жалал Абад шаарынын тургуну 18 жашта, үй бүлөлүү. Оперативдик тасмада окуя кандайча жүз бергенин айтып берген жаран кызды этиятсыздыктын арты менен өлтүрүп алганын билдирүүдө. Жакшы эле сүйлөшөлү, суранды иштеп, андай кылдым, өз боюнан болсом өз туруп берип алды. Мен 15 мүнөт болуп турдум эле өлүп калдым. Колун менен бууп турдум же жип менен бе жерде? Колум менен. Колун менен бууп турдум. Анан эмне кылдың? Ошо эле 15 мүнөт теңге кой берсем өзүгө суу куюп бердим, өзүгө. Түнкү саат 1-лер чамасында мас абалында келген кыздын денеси көмүлгөн жеринен казылып алынып, тийиштүү иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн соттук медициналык экспертизага жиберилген. Ал эми бул окуя тууралуу ыкчам маалымат алган тарап териштирүү иштерин жүргүзүүгө киришти. Оперативдик иликтөө иштердин негизинде Пери деген кызды үйүнөн өлтүрүп көмүп салган тууралуу факт аныкталды. Ошол боюнча азыр ыкчам тергөө амалдары жүрүүдө. Кыздын өздүгүн аныктоо боюнча оперативдик иштер аткарылууда. Учурда кылмышка шектүү Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми маркумдун денеси жакындарына берилген. Аталган факт боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш иши козголуп, ал эми кылмышка шектүү жаран азыркы учурда Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул кылмыш тууралуу ыкчам маалымат ушул жылдын 23-ноябрь күнү саат 15:30 чамасында Жалал Абад областы боюнча транспорттук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн нелегал атайын иликтөө иштеринин жүрүшүндө аныкталган. Эске салсак, өткөн жылы Абад таксинин айдоочусу да адам өлтүрүү фактысы менен кармалган. Алда тааныш кызы зордуктадым деп милицияга кайрылаарын айтып коркуткандан соң өлтүргөнүн ачыктаган. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.